Индияда нөшөрлүү жаандын кесепетинен Тадж-Махалды суу каптап кетти. Индиянын борбору Нью-Делиде нөшөрлөп жааган жамгыр ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар комплексине зыян келтириши мүмкүн. Ганг дарыясынын куймасы болгон Ямуна дарыясынын суулары акыркы 45 жылда Тадж-Махалга эң жакын келип, байкоочу аянтчаны каптап кеткен. Ошол эле маалда комплекстин акмырамар фасадына келтирилүүчү зыяндар масштабтуу болбойт. Тескерисинче, суу ташкындары комплекстин жыгач пайдубалына оң таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул театр кедр жыгачынан турган имараттын негизинин өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Ал ным киргенде тескерисинче бекем болуп калат. Бирок жыгач базанын нымдуулугунун жогорулашы Тадж-Махал глобалдык климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерин жоюуга жетиштүү дегенди билдирбейт. 17-кылымда курулган комплекс абанын булганышынан жана кислота жамгырынан улам бир нече жолу жабыркап, анын түсүн актан сары жашылга айландырган. Ушул себептен улам Тадж-Махалдагы деле тийиштүү камкордукка жана коргоого муктаж. Акыркы суу ташкындары Мавзолей мечиттин түндүгүндө жана Ямуна дарыясынын карама-каршы жээгиндеги Агра чебинен орун алган Мехтаб бак-бакча комплексине чоң зыян келтирди. Буга чейин Дели бийлиги июль айынын ортосунда Ямуна дарыясындагы суунун кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу жалпысынан 24 миңге жакын тургунду коопсуз жактарга көчүргөн. Буга өлкөнүн түндүгүндө нөшөрлөп жааган жамгыр жана бир катар штаттарда катуу суу ташкындары жана жер көчкүлөрү себеп болгон. Кырсык болгон аймакта узак мөөнөттүү куткаруу жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү.